салам. Кыргызстандын борбору Бишкек шаарынан туура 5993 чакырым алыстыкта жайгашкан Петропавловск-Камчатский шаары укканда өзгөчө алыс сезилгени менен азыркы 21-кылымдагы мүмкүнчүлүктөр менен салыштыра келгенде учактардын жардамы менен 9 саат аралыгында жетип барчу жер экен. Бул Орусиянын алыскы чыгышындагы Камчатка жарым аралына атарытып атайын барганыбыздын бирден бир себеби ал жердеги биздин мекендештердин бүгүнкү күндөгү абалы менен таанышуу. Себеби азыркы учурда миңдеген жарандарыбыз ушул жактарда эмгектенип, турмушун өткөрүп келишет. Петропавловск-Камчатскийдеги боордошторубуз бир гана көрүү оокат менен чектелбестен ата мекенинен алыста жүрүшсө дагы ынтымакта кылымдарды караткан кыргыздын улуттук баалуулуктарын, маданиятын, тилин жергиликтүү калктарга жайылтып, аны менен бир катарда Орусияда окуган балдарына унутта калтырбай эстерине сактоо максаттарын көздөп көптөгөн иш-чараларды өткөрүп келишет. Достор, биз Кыргызстандан 5988 чакырым алыстыкта жайгашкан Петропавловск-Камчатск калаасындабыз. Бул жердеги иштеп эмгектенген биздин кыргыз мырзаларыбыз атайын Сахалиндеги айымдарды чакырып, кыргыз тил майрамына карата чоң Сармерден концерттик программасын уюштурган. Анда эмесе алдыдагы биздин программада анын жүрүшү тууралуу кененирээк сиздерге айтып бермекчибиз. Ассаламу алейкум, ардактуу Сармендердин катышчылары. Мына Камчатка жересинде бүгүн биринчи жолу Сармерден болуп атат. Ушул Сармерденге келип, ушул жерге катышып, Сармерден өткөрүп аткандарга чоң рахмат. Баарыбызды колдоп келгендерге чоң рахмат. Ушу өңгөчө атартып алыскы Сахалинден келген кыздарга абдан чоң рахмат. Бар болуңуздар, дагы да бизге келип кол чаап коштоп кетип туруңуздар. Муундан муунга өтүп келген кыз жигит Сармердени мына ошентип алыскы Камчатка өрөөнүнө да жетип, Петропавловскийдин мырзалары Сахалиндин кыздарын чакырышып, майрамдык маанайда чоң иш-чара болуп өттү. Баса белгилей кетчү жагдай, бул оюн Орусияда биринчи жолу мекендештер арасында өткөрүлүп жаткан учур. Мынакей бүгүн Камчатка шаарына Сармерден оюнуна Южно-Сахалинск шаарынан келип отырабыз. Негизи Сахалинде эмгектенип жашап жүргөнүбүзгө мына быйыл 12 жыл болот. Ушу 5 жыл болду ушундай коомчулук иш менен Сахалиндеги эмгектенип жүргөн мекендештер өз каада салтын унутуп калбаш үчүн ушундай маданий иштерди алып барабыз. Кыргыз маданий мурас наследие деген ушундай бир уюм түзгөнбүз. Ал жерде Сахалиндеги болгон мекендештер, болгон таланттар өздөрүнүн жеке жумуштарынан тышкары убактыларын бөлүп келип ырдап, бийлеп, каада салттарды көрсөтүп баарыбыз чогулуп турабыз. Негизи биз абдан алыспыз мекенибизге болгон сүйүүбүздү күчөтүш үчүн. Андан тышкары ошакта өсүп жаткан кичине балдар өз эне тилин унутуп калбаш үчүн Акмарал тобу деп балдар үчүн дагы уюм ачканбыз. Ал уюмда азыркы учурда 15 бала келет. Ар жекшемби сайын 2 саат убактымды ошол балдарга бөлөбүз. Ал жерден биз кыргыз улуттук бийин бийлейбиз. Илгерки жана унутулуп бараткан оюндарды, топташ, чүкө чапмай, ак терек, көк терек, эми алар Сахалинде өсүп аткан балдар каяктан билет? Ошолорду биз балдарга жеткизгенге аракет кылабыз.
Элибизде эшигин көрүп төрүнөт дегендей Петропавловск, Камчатскийдеги жашаган кыргыздар бул сармерденге катуу даярданышып, босогон аттаганда эле кыргыздын руху камтыган атайын көргөзмө уюштурушуп, андан тышкары улуттук ашканабыздын түрлүү даамдарын келген конокторго тартуулашты. Меймандостугубузду тастыктаган бул тасмалдагы боорсок, чучук, казык-арта, курут жана башка азыктарыбыз, кымыз, максын, бозо, чалап суусундуктарыбыз албетте ар калк өкүлдөрүн өзгөчө таң калтырып, тамшантты. Эң эле ыйык биринчи борсок жасадык, чакчак жасадык, каттамаларды жасадык. Бул чучукту баалап жешет. Бизде Камчаткада алыскы Камчатка шаары болсо дагы Кыргызстандан чучук алдырдык. Деги эле бул эмени айта кетсек, бозо, кымыз, муну да Кыргызстандан алдырдык. Кымызды дагы баткендин өрүгү, каймак, сары май бардыгын койдук. Тортко өзгөчө атайын кыргыздын боз үйүн жасаттык, ширин болсун деп. Омин элибизде, жерибизде тынччылык болуп, Кудай таалам кыргыз элин колдосун. Бүгүнкү сармерденибиз жогорку деңгээлде өтүп кетсин. Омин. Ошону менен бир катарда сахнада жана көшөгү артында бүгүнкү бул сармерденге катуу даярдыктар жүрүп жаткан учур. Сахалиндин кыздары өзгөчө даярданып, толкундануу менен алдыдагы концертти күтүп турган мезгили. Биз мынакей бүгүн ушул Сармерденге Сахалин жергесинен келип олтурабыз, Камчаткага. Сахалинде ушул өзүбүздөн кийинки өсүп келе жаткан урпактарга кыргызымдын каада салттын унутпаш үчүн ал жакта мынакей ушул мурас наследие деген ушундай кыргыздын каада салтын көрсөтүп келген мынакей Уланбекке жетектеген жакшы долбоор бар. Анан өзүмдүн дагы ушул ак элечек деген 10 айымдан турган тобум бар. Биз дагы ушул кыргыз элинин жакшылыктарында ар дайым кызмат кылып келебиз. Мына бүгүн биз Сахалин жергесинен Камчатка жергесине кыргызымдын сакталып келаткан салтын улап, наркын улап, ата бабаларыбыздан калган салтты даңктап, мактап, Сармерден кыз жигит оюн зоок тамашасына келип олтурабыз. Ар дайым кыргызымдын каада салты уланып, унутулуп бараткан, унут болуп бараткан салттарыбыз, үрп адаттарыбыз ар дайым улана беришине чын жүрөгүбүздөн тилектешпиз. Дайыма кыргызымда жакшылыктар болсун. Залга эл толуп, көпчүлүк чыдамсыздык менен күткөн Сармерден да башталды. Көрүүчүлөрдүн арасында бир гана кыргыздар эмес, башка улут өкүлдөрүнүн келиши мени жагымдуу таң калтырды. Канатын куштай келген эл, кармашкан жоосун жеңген эл, касташып калган душманын катыгын колго берген эл. Амансыздарбы бүгүнкү Сармерденге келген эл. Эне тилим сырайакка батпаган, эне тилим элди селдей каптаган, эркелеген көл үстүндө ак куудай, эртели кеч өз койнуңда чер жазам деген мекендештер Кыргызстанда абдан сагынганы алардын ырларынан байкалып турду. Ал эми Сахалиндин ажарлуу кыздарынын улуттук кийимдерин түрлөнүп кийиниши сахнаны көрккө бөлөдү. Балдарым деп чуркаган, бакыттын суусун уртаган, эртелиге чай көтөрүп, энтигишип жөтөлүп, бала деп баарын кылуучу, балдары үчүн чуркаган. Жесе да балам жесин деп, ичсе да балам ичсин деп, баарын кылып берем деп, балдары үчүн суусаган. Россия жергесинде биринчи жолу Камчатка шаарынан Сармерден өткөрүп жатабыз. Кудай буюрса, мына биздин алыстан келген Сахалиндин кыздары ушу атарытып, жол артып бизге келип, ошол жерде таймашып отурушат. Буюрса, эстафетаны дагы Сахалиндин кыздарына өткөзүп бергенге дагы жакшы үмүттөбүз, өткөзүп беребиз. Ар
Эзилтеден кыргыз элинде кыз жигиттин Сармерден оюну ойнолуп келген. Бабалардан калган бул улуу мурасты сактап, аны муундан муунга өткөрүүдө элдик таланттардын, андан чыккан көсөмдөрдүн, сөз баккан актаңдай акындардын салымы зор. Жаратылышынан ыргүүгө жакын кыргыз элинин керемет ооздон оозго айтылган ооз-эки көркөм чыгармачылыгы көп. Мисалга алсак, кыз жигиттин айтышы, жаңылмач, табышмак, макал лакап айтышы жана башка ушул сыяктуу оюн сооктор бул оюндун көркүнө көрк кошуп, майрамдык маанайды көтөрдү. Бай Жақып камындай деп, Бай Жақып балам сүйүнчү, бүгүн сенин багыңа Качарыстан эди келди. Абалтан ыйык сөз келет, ар качан ыйык сөз делет. Сөз гана калат түбөлүк, башканын баары бүтөлөт. Ыр менен күлкү уланып, ыр уккан элим кубанып, ый муңду эстен чыгарып, ыр гана угуп туралык деген маанайда сахнада бир гана ыр күлкү жаңырды. Өткөн кеткен касиеттүү жердешет таласымды, дүйнөгө тааныттың го манасымды. Улуу салттуулаган элибиздин түгөнбөс кенчи болгон Сармерден оюну жыйынтыкталып, кыз жигиттердин ортосунда бул сынак соңуна жетип, эки тарап бирдей упай топтоп тең чыгышты. Аларга даярдалган атайын диплом, сыйлыктар менен катышуучулар жана уюштуруучулар белгиленди. Ал эми Сармерден эми саякатын Сахалинди көздөй эстафета менен өткөрүлүп берилди. Ыр күлкү аралашкан кеч аяктап, андан кийин алыстагы мекендештердин жашоосу менен тааныша кетүүнү туура көрдүм. Жакшы, өтө жакшы шаар жакшы, эли жакшы, жери жакшы. Үч баланын атасы Абас Изагалиев Токмок шаарына жакын жайгашкан Дөңары кайылында 1985-жылы туулган. 2012-жылы келинчеги экөө алыскы Камчаткага аттанышып, ошол мезгилден бери ушул жерде эмгектенип келет. Бул Камчатканын высотныйда турабыз азыркы учурда. Бирок Авачинский бухта, Орекил тоо азыр көрүп тургансыздар, Топка Любви деп коет экен, ушу Камчатканын жакшы кооз жерлери бар. Бул көрүп тургандай ворота, биздин ушу океан, Тынч океанын суусу кирип турат ушул жерге. Биздин бул маңдайыбыз Вилючинский закрытый город, аяк жана Россиянын подводный лодкалары ушул жерде жайгашкан. Бул Орекил көрүп турган порт, бизде ушул жака жылга лайнерлер, туризмдер келип турчу эле. Бул коронавируска байланыштуу 2 жылдан бери келе элек. Бул көрүп турган Гогузда айнага биздин рыб завод. Мына мен иштеген жерим ушул суда ремонтный кичинекей цехтар бар, ушул жерде корабль ремонт кылып иштейбиз. Жакшы буюрса. Кыргыздардан көлдүк досуп балам бар. Бакыт деген ушу Бакыт экөөбүз иштейбиз, калганы бүт эле орустар. Ишине сөзүнө так турган Элдияр Шершенбаев нарынын кулуну, бирок Токмок шаарында туулуп өскөн. Петропавловск-Камчатский шаарына 2018-жылы келген. Ошондон бери ушул жерде эмгектенип келет. Кичинекейинен мекенчил болгон биздин каарман Сармерденге абдан активдүү катышкандардын алдыңкы катарында. 1 жылдан бери даярданып жүрдүк. Эми биз профессионал болбогондон кийин почти 1 жыл тийде башты болуп даярданып жүрдүк. Акыркы 1 ай аябай эле толкундандык. Кыла алабызбы, кыла албайбызбы командабыз менен. Командабызда бүт баары эле ушундай патриот адамдар баары тең. Кыргызстан үчүн, кыргыз үчүн, кыргыздын атын өйдө көтөрүш үчүн деген жигиттер, ошондуктан жеңилирээк болду го деп ойлойм да. Бирок баары профессионал эмес. Баары эле башка кесипте иштеп жүргөндөр. Ошондуктан акыркы 1 ай аябай толкундандык, кыла алабызбы, кыла албайбызбы деп. Анан ошол күн, ошол убакыт келгенде башкача духта кирди окшойт. Демеле артисттердей эле болуп кеттик го ошол күнү. Бөтөн жерде жүрсөк дагы бүт кыргыз элибиз, азыр кыргыз элибиз бүт эле шаар, земля, круглый земляның бүт жеринде барбыз го кыргыздар. Баары ошону ойлойм, ошонун баарынын ичинде жүрөгү Кыргызстан деп согот окшойт.
Камчат көлүнүндө 4000дей кыргыз жашайт. Жалпысынан кыз жигиттин айтышы Сармердендин Петропавловск-Камчатский шаарында өтүшүнө өзгөчө салым кошуп демилге көтөргөн Камчатка аймагындагы кыргыздардын улуттук маданият автономиясынын төрайымы Нура Курманбекованын салымы өтө чоң. Анын аракети менен Орусияда биринчи жолу бул оюн өткөрүлгөнү чындык. Бул көрсөтүү тартылып турган учурда Нура айым көз жарып төрөт үйүндө болгондугуна байланыштуу өзгөчө маек алууга мүмкүнчүлүк болбой калды. Ага карабастан эмгекти баалай кетпесек болбос. Ошондой эле Сахалиндин айымдарынын башын бириктирип 1,5 саат учак менен алыстан Камчаткага келип, таланттарын тартуулап сахнанын көркүнө көрк кошкон Мурас наследие кыргыз маданият борборунун жетекчиси Айнура Мукашевага дагы терең ыраазычылык. Аны менен бир катарда Камчатканын жигиттеринин кесипкөй артисттер болбогонуна карабай, алардын арасынан таланттууларын таап чыгып, сахналаштырган белгилүү кыргыз актёру Талант Мамытовду да белгилей кетмекчимин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз айтылып аткандай эле Петропавловск-Камчатский шаарындагы кыргыз биздин мекендештерибиздин бүгүнкү күндөгү жашоосу тууралуу репортажды улантып келмекчибиз. Менин аркамда өзүңүздөр көрүп аткандай эле Тынч океандын куймасы Сероглавска деп айтылат экен. Булуңдун ичинде турабыз. Аркада вулкандар. Азыр алдыда биздин кыргыз ушул жерде жашаган жаран мекендештерибиздин бүгүнкү жашоосу тууралуу маалыматтар улана бермекчи. Жалпысынан кай жерде боордошторубуз жүрбөсүн, алардын мекеним деп соккон жүрөктөрү эч качан өчпөсүн. Кылымдарды карыткан кыргыздын маданияты, каада салты мындан нарыда унутта калбай чет жактарда улана берсин демекчибиз. Ошондой эле жалпысынан кыз жигит оюну Сармердендин жогорку деңгээлде өтүшүнө көмөк көрсөткөн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигине уюштуруучулар терең ыраазычылыгын билдиришет.